Дагы бир угарманыбыз бар. Урматтуу угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Men sizga bir so'rov bereyim dedim ele. Özümden 10 yaşlık kızga baş koşup bilinse bolobу? Bolot emne üçün bolboyt? Аны туура эле ойлонуп атасызбы же шашылыш эле үйлөнүп атасызбы? Айтор 10 жашылуу кызга үйлөнгөн болот, бирок урматтуу бир тууган 10 жылдан кийин ал дагы чоңоюп калат да, анан сиз өзүңүзчө башкаларды карап отуруп, анан башка жака кеткиңиз келип калган учурлар кездешип калышы мүмкүн. Ошондуктан терең ойлонуп көрүңүз. Мүмкүнчүлүк болушунча колдон келишинче эркек аялдан улуураак болуп, ошол ортосундагы айырма 5-7 жашка чейин болсо, бул өтө идеалдуу, мындай бир эң жакшы абал. Бирок андай болбой эле сүйүп аткан болсоңуз, сүйүүнүн көзү көрдү. 10 жашпы, 20 жаш айырмасы жок. Мисалы үчүн Алла Пугачева деген ошол биринчи эле күйөө сөзүнүн чоң болбосо калганынын баары ошол баласы менен кээде небереси менен тең эле турмушка чыгып атат. Жашарып эле күндөн күнгө бети жылтырайт. Ошондуктан эч кандай зыяны тийбейт, боло берет. Кааласаңыз шарият боюнча эч кандай буга зыяны жок, урматтуу бир тууганым. Бирок жашоонун мындай бир жакшыланып кетүүсү үчүн жубайлардын ортосундагы жашта дагы мындай айырмачылык, мындай акылга сыя турган болсо, бул жакшыраак болмокко, бирок зыяны тийбейт насип кылса.